Бардыгыбыз кыйнабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө батып жашаган күнөөкөрлөрдөн элек. Өз ырайыңызды жана боорукердигиңиз менен Ыйса Машаяк аркылуу биздин күнөөлөрдүн бардыгын кечирип, биздин теңир төккөн ыйык кан аркылуу күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмкегибиз эмес, өз ырайыңыздын негизинде куткарылуу алып келгендигиңиз үчүн, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бардык мактоолорду жана даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Мурунку жумада өтүп өткөн биздин семинарга сөз үйрөнгөн көптөгөн адамдарга, сиздин ырайыңызды таанып билип куткарылууга ээ болгон адамдар үчүн дагы ыраазыбыз. Ыйса Машаяктын ыйык кан аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз мындан аркы жашообузду сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн ыйык рух менен жетектеп, сөз менен толуктап, биздин жүрөктөрүбүз, жашообуз күндөн күнгө жаңыланып, сиздин акылмандуулугуңуз менен туура жашап, кайрадан келе турган Теңирдин алдында бардыгыбыз татыктуу адамдардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Кимде ким сөз уга элек болсо, алардын жүрөктөрүн ачып, сөз уга тургандай кылып, бардык даярдыктарды түзүп бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап, жакшы кабар сөзүн жеткирип келе жаткан бардык биздин бир туугандарга мол ырайымыңыз жана сөз менен чогуу болуп, кандай кыйынчылыктар баштарына түшпөсүн, кайраттуулук менен бир гана сиз үчүн жашап, сиздин тапшырылып берилген тапшырмаңызды аткарышына жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде ким алсыз болуп жаткан болсо, кереметтүү колдоруңуз менен аларга ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашоосуна жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелөөчү өз сөзүңүздү бергендигиңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, бул саатта дагы биз толугу менен сизге таянуу менен жүрөктөрүбүзгө керектелөөчү сөз бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз. Amen.
Бардыгыбыз чогуу ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүмдү чогуу ачабыз. 25-аяттан баштап 37-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүм 25-аяттан 37-ге чейин. Ыйсаны сынамакчы болгон бир мыйзам окутуучу ордунан туруп, андан: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Ыйса ага: "Тоорат китебинде эмне деп жазылган? Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң?" деди. "Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй" деп жооп берди ал. Ыйса ага: "Сен туура жооп бердиң, ошондой кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң" деди. Бирок ал өзүн актамакчы болуп Ыйсадан: "Менин жакыным ким?" деп сурады. Ошондо Ыйса ага муну айтып берди. Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алып, сабап, араң жан кылып таштап кетишет. Бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен өтөт да, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Бир леби да ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Самариялык бир киши да өтүп бара жатып, аны көрөт да, ага боору ачып, жанына келип, анын жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Эртеси күнү жолго чыгаарында 2 динарий алып чыгып, мейманкананын ээсине берип: "Бул кишини кара. Эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде төлөп берем" дейт. Ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң деп сурады. Мыйзам окутуучу Ыйсага ага кайрымдуулук кылганы деди. Ошондо Ыйса ага: "Бар, сен да ушундай кыл" деди. Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку өткөн жумада аба ырайы өтө суук болду, бирок ошого карабастан күн сайын ушул жыйында чогулуп, бардыгыбыз биргеликте семинар өткөрүп жаттык. Ушул семинар аркылуу көптөгөн адамдар катышып, Кудайдын ырайымын таанып билип, куткарылууга ээ болушту деген ишенимим чоң. Ал үчүн Кудайга даңктоолорду арнагым келет, айткым келет жана ыраазычылык билдирип кетким келет. Жаңыдан куткарылууга ээ болуп, бүгүн жекшемби күнү биринчиден катышып жаткан бардык биздин бир туугандарыбыз үчүн чоң кубаныч менен сизди Ыйса Теңирдин аты менен саламдашууга жүрөгүм даяр болуп турган учуру. Анан жаңы адамдар үчүн күн сайын сыйынып, күн сайын кызмат өтөп келген биздин кызматчы бир туугандар үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Лука 15-бөлүмдө айтылат: "Эгерде тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот" деп айтылат. Бир адамдын куткарылышы үчүн Кудай дагы ушунчалык кубанычка бөлөнөт. Ошол эле учурда биринчиден куткарылууга ээ болгон биз Кудай менен чогуу кубанычка ээ болобуз, Кудайга ыраазы да болобуз. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 3-аятта: "Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз?" Куткарылууга ээ болгон биз ыйык жазууда айтылган жаратуучу Кудай, асман менен жерди жараткан, дүйнө жүзүн башкарып келе жаткан Кудай көптөгөн иштерди аткарат, бирок алардын ичинен эң чоң аткарган иши бул адамдардын жанын куткарып алуусу. Башка иштердин бардыгын сөз менен, өз керемет күчү менен аткарат. Ал эми адамдын куткарылышын сөз менен эле айтып коюуга мүмкүн эмес болгондуктан, жалгыз уулун Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберет дагы, ал аркылуу дүйнөнүн бүт күнөөсүн мойнуна жүктөп, төккөн каны аркылуу курмандык козу катары өз жанын берет дагы,
дүйнөдөгү бардык адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алат. Эми ошол сүйүүгө, ырайымга ээ болгон адамдардын бардыгына куткарылууну Кудай өзү берет. Ошондуктан Кудай өзүнүн жалгыз уулун бербеген болсо, анда эң улуу иш аткарылбайт эле. Дүйнөдө мындан башка улуу иш аткарылбайт. Кудайдын курмандык козусу бар болгондуктан биздин жаныбыз дагы куткарылган. Ошондуктан биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдар куткарылуу канчалык баалуу экендигин билгендиктен, башка адамдардын куткарылуусу дагы ушунчалык маанилүү экендигин жакшы түшүнүшү керек. Бирок дагы да куткарылууга ээ боло элек адамдар ушул куткарылуунун баалуулугун билбегендиктен, адамдар ошол куткарылуу эмне болуп калыптыр деп айтышы дагы мүмкүн. Кийин мүмкүнчүлүк болсо, балким мен угуп көрөттүрмүн деп айтышы дагы мүмкүн. Бирок бул жерде айтылгандай, бар калбай койсок, куткарылуудан баш тарта турган болсок, анда Кудайдын жазасынан кантип кутула алабыз? Моралдык жактан дагы күнөөлөр, кечирилбеген күнөөлөр болот, бирок эң чоң күнөө бул Кудайдын ырайымынан баш тартуу. Биринчиден куткарылууга ээ болгон биз куткарылуу канчалык баалуу экендигин жакшы билгендиктен, башка адамдардын, жакындарыбыз, туугандарыбыз, тааныштарыбыздын куткарылып калышына ушунчалык биз аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени ал адамдар үчүн дагы Ыйса Машаяк өзүнүн жанын бергендиктен, биз ал чындыкты айтпай жөн отура албайбыз. 117-забурда мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем деген сөздөр айтылат. Куткарылган адам кайсыл күнү өлбөсүн, ал түздөн-түз бейишке барат. Бирок эмне үчүн биз азыр дагы бул дүйнөдө жашап жатабыз? Бул дүйнөдө байлыкка, бийликке ээ болгула деп бизди бул дүйнөгө калтырган жок. Биз аркылуу Кудай көптөгөн адамдардын куткарылышын каалагандыктан, ошол улуу тапшырма бизге, куткарылган адамдарга тапшырылып берилген. Мен дагы жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, быйыл куткарылганыма 62 жыл болот. 62 жыл бою тынымсыз, үзгүлтүксүз жакшы кабар адамды көптөгөн адамдарга жеткирип келе жатам. Мен Кудайга сыйынуум эмне? Эгерде менин аткара турган тапшырмам бул дүйнөдө аягына келип чыга турган болсо, анда Кудай мени түздөн-түз бейишке алып кет. Эмне үчүн? Анткени менин аткара турган тапшырмам аягына жете турган болсо, бул дүйнөдө калуумдун кереги да жок. Анткени бул дүйнөгө эч кандай байланышым жок, өкүнүч дагы жок. Бейиш бул дүйнөдөн миллион эсе жакшы, керемет болгондуктан мен батыраак бейишке кетким келет. Ыйса Машаяк куткарылган адамдарга айтат: баргыла да дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркаткыла, менин күбөлөрүм болгула. Ошол бизге тапшырылып берилген улуу тапшырма болуп саналат. Ошол эле учурда куткарылган адамдардын бул дүйнөдө жашап жатканынын негизги максаты болуп саналат. Кандай кыйынчылыктар болбосун, биз бардыгыбыз күчүбүздү бир кылып дүйнө жүзү боюнча жакшы кабарды таркатып жатабыз. Дүйнө жүзү боюнча 82 мамлекетте 1055 жыйын бар, ал эми Кореянын ичинде 227. Дүйнө жүзү боюнча 1055 деген жыйын бул аз санда эмес. Ошондуктан биз бир туугандардын күч аракети дүйнө жүзү боюнча бардык адамдарга ушул жакшы кабарды жеткирүү. Анткени адашкан адамдар өтө көп болгондуктан, алардын бардыгын Кудайга кайтарып алып келүү. Ошондуктан биз аркылуу жакшы кабар таркатылып жаткандыгы үчүн дагы Кудайга ыраазымын. Биздин жаныбыз куткарылды. Эми куткарылгандан кийин кандайча жашашыбыз керек, ал дагы өтө маанилүү. Адам баласы бул дүйнөгө бир ирет төрөлөт. Төрөлүп эле тим болбостон, андан ары кандайча жашайт, ал дагы өтө маанилүү. Так эле ушундай куткарылган адам бул дүйнөдө руханий жашоодо кандай жашоосу менен жашашы керек деген дагы өтө маанилүү. Жаңы төрөлгөн бала ата-энесинин курчоосунда, бир туугандарынын курчоосунда болгондо гана ал чоңойот дагы керектелүүчү иштерди аткара алат.
Ошондой сыяктуу эле куткарылууга жаңыдан ээ болгон адамдын жаны куткарылды, бирок эски табияты дагы деле калып турат. Анан куткарылды деп эле эч качан күнөө кетирбейт деген адам болуп өзгөрүлүп калбайт. Мисалы үчүн ооруп калган адам врачтын жардамы менен өзүнүн ооруга чалдыкканын билет дагы көптөгөн убакыт аркылуу дарыланат. Дарыланып бүткөндөн кийин деле анын денеси, организми алсыз болуп калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле бизге дагы руханий жашоодо өзгөрүлө турган процесстер керек болот. Сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен Машаякка окшош болуубуз менен өзгөрүлүүбүз өтө зарыл. Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биздин атабыз жеткилең болгондуктан биз кандайча Кудайга окшоп жеткилең боло алабыз. Мисалы үчүн атасы даанышман, атактуу адам боло турган болсо, баласына менин касиеттериме, сапаттарыма 50% гана окшош бол деп айта алабы? Албетте жок, 100% окшош бол, үлгү ал деп баласына үйрөтөт. Биздин Кудай атабыз ушунчалык улуу, ушунчалык адилет болгондуктан биз дагы анын балдары катары акырындык менен өзгөрүлүүбүздү, окшош болуубузду Кудай каалайт. Ал үчүн биздин жүрөктөрүбүздү Кудай өзү сөз менен өзгөртөт. Биздин сапаттарыбызды, мүнөзүбүздү, эски табиятыбыздан арылып, Кудайдын сапаттарына ээ болушубуз үчүн, акырындык менен Кудайга окшош болушубуз үчүн. Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта элчи Павыл айтат: силердин ичиңерде Машаяк көрүнгөнгө чейин силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Эне баланы төрөш үчүн да канчалык азапты башынан өткөрөт. Андан сырткары баласын өстүрүп чоңойтконго чейин дагы көптөгөн азаптарды башынан өткөрөт. Азыркы учурда дагы өтө кыйын. Азыркы биздин жашоону карап көрө турган болсок, илим, билим, техника, цивилизация ушунчалык өнүгүп жаткан учуру жалган окутуу, бөлүп жаруучулар дагы өтө көбөйүп жатат деп айтсак болот. Ошол нерселерден толугу менен кутулуп, куткарылууга ээ болуусу бул өтө кыйын. Азыркы учурда жакшы кабарды таркатуу дагы кыйын болуп бара жатат. Куткарылганы дагы өтө кыйын. Аны толгоо азабы менен салыштырат. Анан куткарылган адамды жөн калтырып коюуга мүмкүн эмес. Биринчиден куткарылган адамдар ал үчүн сыйынышы керек, бардык жардамын көрсөтүп, анын руханий өсүшүнө биз жардам беришибиз керекпиз. Жаңы төрөлгөн ымыркайды өзүң чоңое бер деп калтырып коюуга мүмкүн эмес сыяктуудай, биз дагы сүйүүбүз менен, чыдамдуулук менен аларга жардам беришибиз керекпиз колдон келишинче. Качандыр бир күнү ошол руханий жашоодо бир деңгээлге жете турган болсо, анда өз алдынча руханий жашоо менен жашай баштайт дагы. Өзүнүн жашоосунда керектелүүчү жемиштерди байлап баштайт. Чыныгы Машаякчы катары биз аткара турган иштер өтө көп. Ошондуктан биз үйрөнө турган сөздөр дагы өтө көп. Кудайдын сүйүүсүн, ырайымын таанып билип куткарылгандан кийин биздин жашообуздун өзгөрүлүшү, касиеттерибиз, сапаттарыбыздын өзгөрүлүшү дагы сөз менен аткарылат. Жүрөгүбүз, ички дүйнөбүз кандай өзгөрүлгөн болсо, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, жүрүш турушубуз, өзүбүздү алып жүрүүбүз бардыгы сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Ал үчүн чыдамдуулук керектелет. Аягына чейин сөз үйрөнүп, сөз окуп, сөз угуп, сөздү окугандар жана уккандар, ошондой эле жазылганды кармангандар бактылуу деп айтылат. Жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамга мен айтып кете турган сөзүм бар. Жакан китебинен баштап окусаңыздар, анткени Жакан китебинде эң эле маанилүү сөздөр айтылат.
жаңы келишимден бир китепти танда десе, мен ошол Жакан китебин тандайт элем. Сиздер дагы биринчиден ошол Жакан китебин окуп, андан кийин Матай деп ордорду менен катар менен окусаңыздар болот. Байыркы келишимдеги жазылган сөздөр өтө кыйын мазмундагы сөздөр. Ошондуктан биринчи жаңы келишимди окуп, андан кийин байыркы келишимге өтсөңүздөр дагы жакшы болот. Эгерде бир нерсени түшүнбөй турган болсоңуз, ал жерде такалып, кыйналып, өз алдымча чечмелейм деп аракет кылбаңыз. Кийинки китепке өтө берсеңиздер болот. Андан сырткары аяттарды жаттаганыбыз дагы өтө маанилүү. Аяттарды жаттообуз менен бара жаткан учурда дагы, уктасак дагы, эмне кылсак дагы Кудайдын сөзүн дайыма эсибизге салып, ой жүгүртүп, ал сөз дагы бизди өзгөртүүгө өз түрткүсүн берет. 118 Забур 11 аятта дагы айтылат: сенин алдыңда күнөө кылбашым үчүн сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым. Эгерде биздин жүрөктөрүбүздө сөз бар боло турган болсо, ыйык рухтагы сөз аркылуу иштейт дагы күнөөдөн алыс болушубуз үчүн, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болушубуз үчүн иштейт. Ошондуктан сөз өтө маанилүү. Акырындык менен жашообуз өзгөрүлөт. Ыйса Машаяк келген учурда биздин денебиз дагы руханий денеге өзгөрүлөт дагы, асманга көтөрүлөбүз. Ал үчүн биздин жүрөктөрүбүз дагы, жашообуз дагы, бардык сапаттарыбыз дагы өзгөрүлүшү керек. Ал үчүн биз бир туугандар менен дайыма баарлашууда болушубуз керекпиз, чогуу бир сыйынууда болушубуз керекпиз, сөз үйрөнүшүбүз керекпиз. Колдон келишинче Кудайга толук кандуу, тил алчаак болгонго аракет кылышыбыз керек. Бардыгыңыздарга ошол нерсени чын дилимден суранып кетет элем. Бүгүн куткарылгандан кийинки жашоосунда биз биле турган негизги мазмундагы сөздөрдү айта кетелик. Биз Лука 10 бөлүм 25 аятты окуганбыз. Кайрадан окуй кетейин сиздерге. Ыйсаны сынамакчы болгон бир мыйзам окутуучу ордунан туруп, андан: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Мыйзам окутуучу келет. Кудайдын мыйзамын элдерге үйрөткөн адам. Израиль элине азыркы сөз менен айта турган болсок, пасторлар же болбосо руханий семинарияны бүткөн адамдар, насаатчылар, Кудайдын сөзүн айткан адам, мыйзам окутуучу. Ыйсанын астына келет дагы адамдык сапатка ээ болгон эң маанилүү суроону узатып жатканы. Устат, түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн эмне кылышым керек? Башталыш 1 бөлүм 27 аятта бардык нерсени Кудай жараткандан кийин өз бейнеси боюнча адамды жаратты. Адамды жаратканынын себеби рухун жаратты, жанын жаратты, өзүнүн сүйүүсүн арнады, ага өмүр берди. Өз баласы кылып асман падышачылыкка барып түбөлүк жашашы үчүн жараткан эле. Өз бейнеси боюнча адамды жараткан эле. Ошондуктан адам бул дүйнөгө төрөлгөнүнүн негизги максаты түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн. Ал эми Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келгени түбөлүк өмүрдү бериш үчүн. Ошол түбөлүк өмүрдү берүүчү менен түбөлүк өмүргө ээ болуучу адам бирге бир экөө бетме бет жолугушту. Мыйзам окутуучу келип сурайт: "Эмне кылышым керек түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн?" деп. Бул мыйзам окутуучу чындыкты таанып биле турган адам туура эмес сөздөн баштап жатат. Биринчиден Ыйсаны сынамакчы болот. Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн максатта эмес, Ыйса эмне деп айтат болду экен деп Ыйсаны сынаш үчүн келет. Ыйса ал Кудай өзү, жаратуучу Кудай, Теңир. Адамдын
бейнесинде бул дүйнөгө келген Кудай. Анан мыйзам окутуучу аны сынамакчы болуп келет. Мыйзамды кайталоо китебинде айтылат, Кудайды сынабагыла деп. Матай 4-бөлүмдө шайтан Ыйсаны сынаган болот. Ошондо да айтат, Кудайыңды сынаба деп. Ана мыйзам окутуучу коркпостон кайраттуулук менен Ыйсаны сынаш үчүн келет. Адам Кудайды эч качан сынай албайт. Эгерде сынай турган болсо, 2-Коронтуктар 13-бөлүм 5-аятта адам өзүн сынап алсын. Өзүңөрдү текшергиле, ишеним жолундасыңарбы? Ишеним менен куткарылдыңарбы? Ишеним менен бейишке бара жатасыңарбы? Ошол силердин ишенимиңерди Кудай кабыл ала турган ишенимби? Мына ушул нерсени сынап текшергиле. Теңир деңердин баары эле асман падышачылыгына кирбейт деп Матай 21-бөлүмдө айтат. Теңир деген бул ишенген адамдар айтышат. Дүйнө жүзү боюнча ишенген адамдар өтө көп. Кудайдын бар экенине да ишенишет, рух бар экенине ишенет, бейиш менен тозок бар экендигине да ишенет. Бирок биз ээ болгон ишеним Кудайга жага турган ишенимби? Ошону текшерип көргүлө. Жакып 2-бөлүмдө айтат. Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң, мунун жакшы, бирок жиндер да ишенип титиреп турушат. Жүйүттөгү мыйзам окутуучулар, диний өкүлдөр дагы алар Кудайга ишенишкен, бирок чындыкты таанып билишкен эмес эле. Ошондуктан Кудайдын бирөө экендигине ишенесиңби? Анын туура, анткени жиндер да ишенип титирип турушат. Кудайдын бар экендигине ишенүү менен гана бейишке барууга мүмкүн эмес. Анткени жүйүттөр да ошентип ишенишкен, бирок Ыйсадан баш тартышкан. Айкаш чыгачка кадап салышкан. Азыркы учурда дагы жыйынга келген адамдар өтө көп, ишенген адамдар көп. Ооба, ишенем деп айтып келишет. Бирок алардын ишеними чынында Кудай кабыл алган ишенимби же жокпу? Анткени ыйык жазууда айтылат, бузулган ишеним, адашкан ишеним, кыйраган ишеним. Ишеним бар, бирок Кудайга жакпаган ишеним болуп калышы мүмкүн. Кудай өзү кабыл алган, Кудайга жага турган ишенимби же жокпу? Аны сөз аркылуу текшерип көрүшүбүз керекпиз. Анткени ишеним сөз аркылуу келет. Сөз болсо Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүлгөн сөз. Биз кээде ооруканага барып медосмотр өтөбүз. Медосмотрду эмне үчүн өтөбүз? Бир жерибиз балким ооруп жаткандыр, кандайдыр бир оору бар болуп калгандыр деп. Ошондой сыяктуу эле биз өзүбүздү сынап көрүшүбүз үчүн сөзсүз түрдө бизге Кудайдын сөзү керектелет. Кудайдын бар экендигине ишенесиңби? Рух бар экендигине ишенесиңби? Өзүнүн Кудайдын астында канчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин билесиңби? Жогорудан төрөлдүңбү, куткарылдыңбы? Ар бирин бирден текшерип көрө турган болсок, Кудайга жага турган ишенимби же жокпу? Кудай кабыл ала турган ишенимби? Билбей туруп ишенген бул сокур ишенүү болот. Ал эми ушунчалык бир нерсеге берилип ишенгени бул фанатизм деп аталат. Кээ бир адамдар бир нерсеге туура эмес ишенип эле акылынан ажырап калган адамдар дагы бар. Азыркы учурда секталар дагы өтө көп, бөлүп жаруучулар дагы. Анан жаңы асман, жаңы жер агымы дагы бар. Андан кийин алардын жетектөөчүсү карып калган бир абышка, ошол абышканы Кудай деп анын артынан ээрчиген адамдар дагы өтө көп. Ыйык жазууну туура эмес бурмалашат дагы. 144 000 сандын ичине биз киришибиз керекпиз деп айтышат. Ал 144 000 деген Израиль элине 12 урууга тиешелүү. Анан өздөрүн биз Петердин, Андрейдин уруусунан болобуз деп элдерди адаштырып окутушат. Анан эң кызыктуусу ошонун артынан элдердин ээрчигени кызыктырат. Ал албетте бөлүп жаруучу же болбосо туура эмес агымдар, ишеним. Адам өзүн биринчиден сынап көрүшү керек. Сөз аркылуу ишеним жолундабы же жокпу? Анан бул мыйзам окутуучунун дагы бир катачылыгы түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн мен эмне кылышым керек деген суроосу.
Биз куткарылдык, жогорудан төрөлдүк, түбөлүк өмүргө ээ болдук деп бардыгы бир мааниде айтабыз. Бирок ал нерсенин бардыгы өз күчү менен, өз аракети менен эч качан ээ боло албайт. Римдиктер 3-бөлүм 20-аятта эмне деп жазылат? Мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир дагы адам акталбайт. Анткени күнөөнүн күнөө экендигин мыйзам аркылуу билебиз. Мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам адил боло албайт. Канчалык жакшы адам болбосун, канчалык жакшы иштерди кылбасын. Жакшы иштерди кылуу менен, мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам акталбайт. Ал эми бул мыйзам окутуучу элдерди мыйзамга үйрөтөт, бирок ошол мыйзамды өзү аткара турган күчү дагы жок. Ошондуктан анын суроосу түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек? Ыйса, эгерде сен мени үйрөтө турган болсоң, анда мен бардыгын аткара алам деген ишеним менен келет. Бул адам ушунчалык текеберленип кеткен адам. Ошондо Ыйса ага эмне деп жооп берет? Сен мыйзам окутуучу болгондуктан мыйзамда эмне деп жазылат деп сураганда, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деп жооп берет. Ооба, туура жооп бересиң. Эми бар дагы сен да ошондой кыл. Мыйзамды экиге бөлө турган болсок, бул мыйзам окутуучу болгондуктан экиге бөлүп туруп айтат. Биринчиси Кудайга тиешелүү, экинчиси жакыныңа тиешелүү. Жан дилиң менен, бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен Кудайды сүй. Бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен, бүт күчүң менен Кудайды сүйө ала турган адам барбы? Адам күнөөкөр болуп төрөлдү. Анын бүт жашоосу күнөө менен байланыш. Анан кантип ал адам чын жүрөгү менен, жан дили менен, бүт күчү менен Кудайды сүйө алсын? Кудайды сүйгөнгө караганда ал Кудайды өз кызыкчылыгы үчүн колдонгон адам. Чын жүрөгү менен, жан дили менен Кудайды сүйө ала турган адам өз жакынын ошол сүйүү менен сүйө ала турган адам. Анткени Кудайды көрө албайт, ошондуктан жакынын ушунчалык сүйгөн адам. Курсак ачкан учурда анын курсагын тойгузуп, үшүп калган учурда ага кийим кийгизип, башка адамды өзүмдү жакшы көргөндөй, өз денемди жакшы көргөндөй сүйүшүм керек. Кайсыл адам сүйө алат? Кудай Теңирди чын жүрөгү менен, жан дили менен, бүт күчү менен сүйө ала турган адам. Тескерисинче биз азыр жакындарыбыздын дагы бир нерсесин тартып алганга шашабыз, аларды сындаганга шашабыз. Ошондуктан бул мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам жок. Мыйзам аткаруучу эмне деп келет? Эмне деп жооп берет? Ооба, сен туура жооп бердиң. Ушундай кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң. Мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам акталбайт. Анда мыйзам окутуучу эмне деп жооп бериши керек эле? Ооба, мен мыйзамды үйрөтөм, бирок мен ошол мыйзамды эч бирөөсүн аткара албайм. Мен эмне кылышым керек? Күнөөлөрүн өз моюна алганда гана ал куткарылат, түбөлүк өмүргө ээ болот. Мыйзамды аткаруу менен актала турган болсо, анда Ыйса эмне үчүн бул дүйнөгө келмегеле? Галатиялыктар 2-бөлүм 21-аятта эгерде мыйзамды аткаруу аркылуу актала турган болсок, анда Машаяк бекер эле өлгөн болот. Ыйса Машаяк айкаш чыгашта биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын өз моюнуна алып, канын төгүп берген эле. Бул мыйзам окутуучу үйрөтсөң, мен анын бардыгын аткара алам. Менин жакыным ким экендигин мага үйрөт. 29-аятта. Бирок ал өзүн актамакчы болуп, мен ооба ал мыйзамды аткарам.
Кудайды дагы жан дилим менен сүйө алам, жакынымды да сүйө алам. Ошондуктан менин жакыным ким айтып берсең, мен аны да сүйөм дейт. Бул дагы жалган сүйүлүү жана текебердик болуп саналат. Эки жүздүүлүк болуп саналат. Ошондуктан бул адамды караганда Ыйса текебер экендигин көрөт дагы. Мындайча насаат катары, мисал катары айтып кетет. Ыйса өтө маанилүү чындык сөздөрдү айткан учурда баардык адамдарга жеткиликтүү кылып, оңой түшүнө тургандай кылып насаат сөздөрү менен айткан эле. Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатат дагы каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алат, сабайт, араң жан кылып таштап кетет. Бул эмнени билдирет? Иерусалим бул өтө ыйык шаар. Иерусалим өтө бийик деңгээлде турат. Деңиз деңгээлинен 7620 метр бийиктикте турган ыйык Иерусалим шаары. Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатат. Бара жатта ылдый түшүп бара жаткандыгы бул бузулган нерсени билдирет. Иерусалим өтө бийик деңгээлде турат, 7620 метр. Ал эми Жерихо шаары жапыс 400 метр ылдый жакта жайгашкан. Ошол Жериходон дагы ылдый түшө турган болсо, Өлүк деңизи жайгашкан. 400 метрге жакын ылдый жапыс жерде жайгашкан деңиз. Күкүрт менен талкаланган шаар болуп саналат. Ал жерде мен дагы болуп көргөнмүн. Азыркы учурда дагы капкара күкүрттөр менен капталган, шереңке күйгүзө турган болсоң, ал жерден өт чыга турган жер. Эң байыркы күкүрт жана от менен талкаланган шаар. Жерихо бузулган шаар, андан аркы Өлүк деңизи бул өлүк тозокту символдой турган жер. Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан адам Кудайдан баш тартып, күнөөгө батып, өз жолу менен бара жаткан адамдын жашоосун чагылдырат. Ошол Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан жолду карай турган болсок, 35 километр аралыкта. Иерусалим өйдө жакта болсо, Жерихо ылдый жакта турат. Анан өйдөдөн ылдый түшүп бара жаткан, бак дарактар да жок, жөн чоң таштар жана аскалар гана бар жер. Ошол аскалардын түбүндө каракчылар жашынып алышат дагы, өтүп бара жаткан адамдын кандайдыр бир буюмдарын тартып алат дагы, уурдап, аны сабап койгон учурлар да өтө көп кездешкен. Анан Ыйсанын айткан сөзү: бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Анын кийимин сыйрып алышат, болгон нерсесин бардыгын тартып алат. Анан сабап салат дагы, араң жан кылып калтырып коет. Бул эмнени билдирет? Кудайдан баш тартып адашкан аянычтуу күнөөкөрдүн образын билдирет. Кудайдан баш тарткан адам акырындык менен бара жатат дагы, Өлүк деңизге же болбосо тозокко барып түшөт. Ал эми каракчылар болсо, бул шайтанды билдирет. Ар кайсы жакта жашынып, бизди азгырууларга алган шайтан. Анан араң жан кылып таштап коет. Араң жан кылып калтырып койгонунун бир аз убакыт өткөндөн кийин ал адам дагы өлүп калышы мүмкүн. Бул дүйнөдө жашаган аянычтуу күнөөкөрлөрдүн акыбалын билдирет. Ыйса бул мыйзам окутуучуга айтат: сен кантип Кудайды жан дилиң менен сүйө аласың? Мыйзамды аткаруу менен кантип өзүңдү актай аласың? Мына сен дагы
Иерусалимден бара жатып, Жириху шаарына бара жаткан учурда каракчылардын колуна түшүп калган адамсың. Сен дагы өлүп калган адамсың. Ышая 1-бөлүмдө. Силер эмне үчүн ошол жазага тартылыш үчүн дагы да ошол иштериңерден баш тарткан жоксуңар? Анткени бутуңардан башыңарга чейин соо жериңер жок. Жара тырык, ириңдеген жара, тазаланбаган, таңылбаган жарааттарыңар бар. Ошондой сыяктуу эле дүйнө адамдары, мен жана сиздер каракчылардын колуна түшүп, аянычтуу күнөөкөрдүн образын билдирет эле. Мыйзам окутуучу, сен да ошол адамдардын бирөөсүсүң. Анан өлүп бара жаткан адам, менин жакыным ким, мен ошону сүйөйүн. Эгерде ошол жакыным ким экендигин айтып кое турган болсоң, анда мен аны сүйүп, азыр бул мыйзам окутуучу өзүнүн жакынын ким экендигин таанып билгенге караганда өзүн ойлошу керек эле. Бирок бул мыйзам окутуучу эки жүздүү жана текебер болгондуктан каракчылар өлүп калды деп аны таштап кетип калышат. Анан бир учурда ошол жарадар болгон адамдын алдында ыйык кызмат кылуучу келе жаткан болот. Жарадар болгон адам өлүп бара жатам, болду, өлдүм деп ойлойт. Анан алыстан караса, ыйык кызмат кылуучу келе жатканын көрөт. Ал ыйык кызмат кылуучу алыстан эле таанымал, анткени кийими башкача, басканы башкача. Мына мага мүмкүнчүлүк пайда болду. Ыйык кызмат кылуучу бул адамдар үчүн Кудайга сыйынган адам. Мен эми тирүү калдым, ыйык кызмат кылуучу мени сактайт деп ишеними пайда болот. Азыркы учурдагы сөз менен айтканда, пасторлардын басканы да башкача. Карасаңыздар. Кечирип коюңуздар, бирок ушундай. Бирок ыйык кызмат кылуучу жакын келип карайт да, өлүп бара жаткан турбай, жаман болуптур деп жанынан кыя өтүп кетет. Анан жарадар болгон адам жөн эле аны карап, жанынан кыя четтеп өтүп кетет. Анан бир леби да ошол жерден өтүп бара жаткан болот. Лебилер кимдер? Ибадатканада кызмат кылган кызматчылар. Шунчалык тырышчаактык менен кызмат кылган адам. Анан жарадар болгон араң жаткан адам, балким ыйык кызмат кылуучу шунчалык ыйык болгондуктан балким кыя өтүп кеткендир. Анан леби бул ушунчалык тырышчаактык менен кызмат кылгандыктан, адамдарга жардам бергендиктен мага жардам береттир деп ойго батат. Мага мүмкүнчүлүк келе жатат. Тырышчаактык менен кызмат кылгандыктан мына ушул адам мени сөзсүз сактайт деп ойлойт. Анан ал леби да ошол жерден өтүп бара жатып, четтеп кетип калат. Леби көрөт дагы, каракчыларга түшүп калган турбайсыңбы? Эми сага жаман болгон турбайымбы? Мен деле билбейм эмне кылышым керек. Аябай жаман болуптур деп анан өтүп кетет. Бул эмнени билдирет билесиздерби? Адамдар шайтандын бийлиги астында жашайт дагы, ушул жашоо менен барып жыйынтыгында тозокко барышат. Аянычтуу күнөөкөр. Азыр ким өтүп кетти? Ыйык кызмат кылуучу, динчил адам. Мына мен Кудайдын астынан аянга ээ болгон адаммын, ыйык рухка ээ болгон адаммын. Мен сыйынсам баардыгы аткарылат, керемет аткарылат деген адамдар бар го азыр деле. Биздин жаныбыздан да ошондой адамдар көп жолу өтүшкөн. Бизге ыйык рухтун жетегинде көп иштерди аткарып берем деген адамдар да бар эле.
кызмат кылып жаткан учурда карасаң ыйык-урукка толуп жаткандай көрүнөт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин от өчүп калгандай сыяктуу да эле алардын иш аракети, тырышчаактыгы баардыгы жок болуп калат. Анан ошол адамдар бизди кантип куткара алат эле? Ал эми эле билер, кимди билет, тырышчаактык менен кызмат кылган адамдар. Жыйында дагы, өз жашоосунда дагы, мисалы үчүн балдарды окута турган болсо дагы, хордо ырдай турган болсо дагы, эмне иш калбасын баардыгын жан дили менен, тырышчаактык менен аткарган адамдар өтө көп. Тырышчаактыгы жакшы, бирок ошол тырышчаактыгы адамды куткара алабы? Эле билер. Ыйык даң тоорунда айтат го, тырышчаактык менен да, күч аракетиң менен дагы жогорудан төрөлө албайсың деп. Адам өзүнүн берилген нерсеси, аракети менен эч качан өзүн куткара албайт. Күнөөкөр бойдон кала берет. Ушул чындыкты да билишибиз керекпиз. Анан эми бул учурда бир самариялык адам келе жатканын көрөт. Самариялык адам ал ким эле? Сулайман падыша өлгөндөн кийин мамлекет экиге бөлүнөт. Түндүккө жана түштүккө. Түндүк жакта, анан түштүктө дагы Кудайдын сөзүнө, мыйзамына баш ийбегендиги үчүн алар Ассирия аркылуу биздин заманга чейин 722 жылы талкаланат. Түндүк Израиль талкаланат. Элдери туткунга алынат. Анан түндүк Израиль болсо башка адамдар менен аралашып кетишет эли. Анан жыйынтыгында түндүк Израиль эли Кудайга да табынып, буркандарга да табынып, ошондуктан самариялык эл пайда болгон. Самариялыктарды ушунчалык алар жек көрүшкөн эле. Ит сыяктуу көрүшкөн эле, аларды киши катары да көрүшкөн эмес элек. Лука жакан 4-бөлүмдө Иерусалимден Галилеяга барышы үчүн Ыйса ошол Самариядан өтүшү керек эле. Анан жолдо бара жаткан учурда суусагандыктан кудуктун жанына келип отурат дагы, ал жерде бир аял келет. Күнөөсү ушунчалык көп болгон аял. Ал аял башка аялдарга окшоп эртең менен сууга келген эмес эле. Эмне үчүн? Анткени ал жөндө ушак тараган адам эле. Баланча бүтүнчө тигинче деген күйөөлөрү бар аял эле. Азыр 5-чи күйөөсү менен жашап жаткан аял. Анан Ыйсаны көрөт дагы ушунчалык күнөөсү көп экендигин байкайт. Жолдон өтүп бара жаткан саякатчы адам суу сурай турган болсо, ал суу берип койсо болот эле го. Анан бул аял көрөт дагы бул киши жүйүт экендигин көрөт дагы, жүйүт болуп туруп, менден кантип суу сурап жатасың? Мен сага суу берет деп ойлойсуң? Жок, бербейм. Самариялык менен жүйүттөр экөө өтө бири-бирине каршы душман катары болгон адамдар эле. Суу бер деп эле сураса, жок, суу бербейм деп жооп берет. Ыйса албетте бербей тургандыгын билген. Анан Ыйса ал аялга эмне деп жооп берет? Эгерде сенден суу сураган ким экендигин билсең,
сен андан өзүң сураар элең. Ошондо ал сага тирүү суу бермек деп жооп берет. Сен мага суу берген жоксуң, бирок сен менден сурай турган болсоң, сага тирүү суу бермекмин, куткарылууну бермекмин деген мааниде айтат. Ооба, мейли, сен мага суу берген жоксуң, сен демек сага да куткарылууну бербейм. Сен тозокко барып түш. Лазар ушунчалык суу сагандыктан мага бир тамчы суу берип койсун деп суранган адам сыяктуудай, сен да тозокко барып чөсүң дагы суу сурайсың деп жооп берген жок. Мейли, сен мага суу бербесең да, сен менден сурай турган болсоң, сага тирүү суу бермекмин деп жооп берет. Ал жөнүндө кийин мен силерге айтып берем. Кандай болгон күндө дагы жүйүттөр менен самариялыктардын ортосунда кастык мамиле бар эле. Ал эми Жакан 8-бөлүмдө жүйүттөр Ыйсаны карап эмне деп аташкан эле? Сен самариялыксың, сенин ичиңде жин бар деп. Жүйүттөр Ыйсаны карап самариялыксың деп атаганы бул ага каршы чыкканы, адан баш тартканы. Жүйүттөр самариялыксың деп Ыйсадан баш тартып, аны шылдың кылышкан эле. Бирок Ыйса өзү каракчылардын колуна түшүп калган адамдын, самариялык адам Ыйса өзү эле. Бул адам Иерусалимден Жерихо бара жаткан жүйүт адам эле. Ыйык кызмат кылуучу да өтүп кетти, Леви да өтүп кетти. Эми ушул самариялык адам жардам береби же жокпу? Самариялык адам жөнөкөй адам боло турган болсо, мына жакшы болуптур, сен өлүп эле калганың жакшы деп тебелеп тепсеп кетмек эле. Дагы аягына чейин өлтүрүп койбосо жакшы. Анткени жүйүттөр самариялыктарды ушунчалык душман катары көргөндүктөн. Бирок самариялык бир киши өтүп бара жатып, аны көрөт да, боору ачыйт, жанына жакын келет. Жөн калтырып койсо, ал адам өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан боору ачыйт дагы, жакын келет дагы, май жана шарапты алып сыйпап таңат. Майды тамак катары дагы колдонушкан, ошол эле учурда дарылоо катары колдонушкан эле. Шарапта спирт составы болгондуктан жараттарды дезинфекция кылыш үчүн колдонулган эле. Дары катары ошол учурда колдонушкан эле. Сыйпап таңып салды деген өзүнүн кийимин чечип, кийим менен таңып салган. Анан өзүнүн эшегине мингизет дагы, мейманканага алып барып, ал үчүн кам көрөт. Эшегине мингизип отуруп келет дагы, мейманканага алып барып келет. Эс алдырыш үчүн. Анан мейманкананын ээсине кайрылып суранат. Бул адам үчүн кам көрүп бер. 2 динарий берет. Дарылашың үчүн мына 2 динарийди ал. Бул кишини кара. Эгерде ашыкча каражат жумшасаң, анда кайтып келгенимде төлөп берем. Мен кайра кайтып келгенге чейин бул адамды жакшылап карап бер.
деп суранат. Бул самариялык адам Ыйса Машаяк өзүн билдирет. Ал эми мыйзам окутуучу менин жакыным ким деп сурады деле го. Сен каракчылардын колуна түшүп, азыр өлүп калайын деген адамсың. Азыр сен жардам бере турган жакыныңды издөөгө караганда өзүң куткарылышың үчүн жакыныңды издешиң керексиң. Мына сенин жакының менмин. Май жана шарап, май ыйык рухту билдирет. Ал эми шарап Ыйса Машаяктын төккөн канын билдирет. Ыйса нан сындырып, мына буну жегиле, бул менин денем. Шарапты берип ичкиле, бул көптөр үчүн төгүлө турган менин каным деп айткан эле. Шайтандын бийлиги астында жашап жаткандыгыбыз үчүн пайда болгон биздеги жарааттар, жараларыбыз, эми ошону эмне менен айыктырабыз? Май жана шарап менен. Ыйса Машаяк менин куткаруучум. Ыйык рух жана кан менен менин жаным тазарат. Аянычтуу күнөөкөр өлүп бара жаткан адам качан мени куткар, сакта дегенде гана ыйык рух куткарат. Мен адил адаммын десе, ал адамга ыйык рух дагы жардам бербейт. Адам куткарылышы үчүн биринчиден өзүнүн аянычтуу күнөөкөр экендигин таанып билиши керек. Менде күнөө көп экендигин мойнуна алышы керек. Ошол тобо кылуу деп аталат. Мына мен мындай күнөөлөрдү кетирдим деп ыйлап боздогону ал тобо кылуу эмес. Кудайдын астында Кудай мага өз ырайыңды тартуула, мени куткар деген ошол тобо кылуу болуп саналат. Ыйса бул дүйнөнүн күнөөсү үчүн ал канын төгүп жанын берди. Бирок дүйнөнүн адамдарынын баардыгы Ыйсага ишенеби? Жок, ишенбейт. Ал адамдардын ичинен кимде-ким өзүнүн аянычтуу күнөөкөр экендигин таанып билген адам, төрөлгөндөн баштап күнөөкөр болуп төрөлгөн адам, ошондуктан бир күнү өлө турган болсо, ал соттолуп тозокко бара турган адам экенин түшүнгөн адам. Айкаш жыгачка кадалган Ыйсанын жанында эки каракчы дагы кошо кадалган эле. Анын бирөөсү болсо аягына чейин тилин тартпастан Ыйсаны айыптап ар кандай жаман сөздөрдү айткан эле. Бирок экинчи каракчы түшүнөт дагы, бул чыныгы Ыйса, күнөөкөрлөр үчүн өз жанын берип жаткан Ыйса. Анан тиги каракчыга кайрылып айтат: мына биз өзүбүздүн акыбызды алып жатабыз, ал эми бул күнөөсүз Ыйса биз үчүн өз жанын берип жатат. Дагы да корккон жоксуңбу? Анан ошол каракчылардын бири Ыйсага кайрылып сурайт: Ыйса, өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр, мени кошо ала кетчи деген кайрылуусу менен кайрылат. Мен Ыйсанын ордунда болсом эмне деп айтмакмын: эй, желмогуз, билесиңби, сен бүгүнкү күнгө чейин канча адамды өлтүрдүң эле? Же сен бүгүнкү күнгө чейин бир жакшы иш кылдыңбы? Жыйынга барып көрдүңбү? Анан кантип мени менен чогуу бейишке барам деп ойлоп жатасың? Мен боло турган болсом ошентип айтмакмын. Бирок Ыйса эмне деп айтат? Шунчалык ал адам үчүн кубанганын мен сөз менен жеткире албайм. Бир эле сөз менен: ооба, мен сага чындыкты айтып коеюн, бүгүн сен мени менен бейиште болосуң деп жооп берет. Бир эле заматта. Ыйса Машаяк айкаш жыгачта кадалган учурда ага жаккан эң эле биринчи адам бул каракчы адам.
же болбосо эң биринчилерден болуп куткарылган адам мына ушул каракчада. Тозоктун дарбазасынан бейиштин жолуна өткөн адам. Ал бейишке бардыбы же барган жокпу? Кандайча ойлойсуздар? Ыйса өзү убадасын берди го, бүгүн мени менен бейиште болосуң деп. Ыйса жалган айтпайт да. Кандайча? Өзү Ыйсага кайрылып, күнөөкөр экендигин түшүнүп, мени падышачылыгыңа барганда эстей көр деп суранат. Өзүнүн аянычтуу күнөөкөр экендигин таанып билгенде Кудайга кайрылганда Жеремия китебинде айтылат: мени жан дилиңерден, бүт жүрөгүң менен истегениңерде мени табасыңар. Май жана шарап ыйык рух келгенде Ыйса Машаяктын канын кабыл алышыбыз үчүн, түшүнүүбүз үчүн жардамын берет. Май жана шарап менен анын жараатын айыгып, жараасын таңып, аянычтуу күнөөкөр Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу гана жарааттары айыгат дагы асман падышачылыкка бара алат. Анан Жакан китебинде айтылат: ыйык рух келгенде мен жөнүндө силерге күбөлөндүрөт, мен айткан сөздөрдүн баардыгын эсиңерге салат. 1 Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Кудайдын руху келгенде Ыйса Машаяктын айкаш чыгачка кадалгандыгын бизге түшүндүрүп берет. Биз ишене тургандай кылып иштейт. Ыйык рух жана Ыйса Машаяктын каны күнөөнүн азабынан пайда болгон жарааттарды айыктырат. Анан эшегине мингизип мейманканага алып келет. Тозокко бара жаткан күнөөкөрдүн куткарылышы бул адамда жарааттары өтө көп, ошондуктан бир заматта эле айыгып кетпейт. Ал адамды тапшырган мейманкана эмнени билдирет? Анан мен кайра кайтып келгениме чейин ошол мейманканага таштайт дагы ал үчүн кам көр дейт. Мейманкана жыйынды билдирет. Жыйын деген эмне? Куткарылган адамдар чогулган жер. Анан кийин куткарылган адамдарды ошол жерге тапшырат. Ал эми мейманкананын ээси ким? Ыйык рух. Мейманкананын ээси, же болбосо жыйындын ээси пастор эмес, ыйык рух. Ыйык рух куткарылган адамдарды сөз менен дайыма айыктырат. 2 динарийди берет дагы бул адамды жакшы кара. Боору ачыйт дагы анын жанына келет, жарааттарына май менен шарабын сыйпап таңып берет. Анан мейманканага алып келет. Ал үчүн 2 динарий берет. Жарааттар ушунчалык көп болгондуктан эми аны дарыланышы керек. Ал сөздүн мааниси куткарылган адам жүрөгү дагы, жашоосу дагы акырындык менен өзгөрүлүшү керек деген нерсени көрсөтөт. 2 динарий Жакан 1-бөлүм 17-аятта айтылгандай, ырайым менен чындык Ыйса Машаяк аркылуу пайда болду. Ырайым менен чындык куткарылгандан кийин дагы бизге өтө керек. Анткени өзгөрүлө элек эски табиятыбыз дагы да болгондуктан Жакан 1-бөлүм Жакан жазган жакшы 1-бөлүм 9-аятта күнөөлөрүбүздү бойнубузга алып ачык айтсак, анда күнөөлөрүбүздү ишенимдүү Кудай кечирет жана бардык адилетсиздиктен тазалайт. Кудай мен туура эмес иш кылдым, мени кечир десек, анда ал күнөөлөрүбүздү мойнубузга алгандан кийин
Кудай өзү кечирет жана бардык нерседен тазалайт. Ошол күнөө кетирген жарааттарыбызды акырындык менен Кудай өзү айыктырат. Ырайым менен айыктырат, чындык менен тазалайт. Ошондуктан эки динарий ырайым жана чындыкты чагылдырат. Ар дайым бизди жетектеген ыйык рух кайрадан келгенге чейин бул адамга кам көр. Биринчи келген Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келген эле. Ыйык рух келгенден кийин ошол чындыкты биз таанып билишибиз үчүн бизди жетектеди. Куткарылгандан кийин дагы бизди өзгөрткөнү ал ыйык рухтун иши аркылуу аткарылат. Куткарылган адам күн сайын өзгөрүлгөнү дагы ыйык рухтун жетеги менен аткарылат. Анан ашыкча каражат кете турган болсо, кайтып келгенинде кайтарып берем. Демек, Ыйса Машаяк экинчи жолу келгенге чейин биз жеткилең боло албайбыз. Каражат керектелсе, кайтып келгенимде кайтарып берем деген сөздүн мааниси Ыйса Машаяк келгенде дагы биздин денебизге чейин толук кандуу өзгөрүлөт. Акырындык менен өзгөрүлөбүз дагы Машаяк келгенде денебизге чейин толук кандуу руханий денеге, рухий денеге өзгөрүлөбүз. Биздин денебиз качан куткарылат? Машаяк теңир келген учурда. Филиппиликтерге 3-бөлүм 20-аятта жазылгандай, биздин мекенибиз эми асманда. Куткарылган адамдар түбөлүк падышачылыктын жарандарыбыз. Эгерде биз Кореяда төрөлсөк, Кореянын жараны болуп саналабыз. Ал эми куткарылган болсок, эми бейиштин жарандарыбыз, эки жарандыкка ээ болгон адамдарбыз. Биздин мекенибиз асманда. Иммиграция бүттү. Виза да чыккан. Даяр болгон. Эми самолетко отуруп барбайбыз. Ыйса теңир келген учурда бардыгыбызды өзү алып кетет. Анан куткарылган адамдар эми асмандан куткаруучубузду, теңирибизди, Машаякты күтүп жатабыз. Эфестиктер 2-бөлүм 19-аятта эми биз чогуучундар жана келгиндер эмеспиз, ыйыктардын мекендештери, Кудайдын элибиз. Куткарылган адамдар бир туугандарбыз, бир үй бүлөбүз. Кудай биздин атабыз. Ал эми биз бири-бирибизге бир туугандарбыз, үй бүлөбүз. Бейиште түбөлүк жашай турган адамдар бул дүйнөдө дагы чогуу жашашыбыз керекпиз, туурабы? Урушпаңыздар, бири-бириңиздерди жек көрбөңүздөр. Анткени бир ата-эне аркылуу төрөлгөн бир туугандар кээ бир учурда урушат, талашышат. Бирок кыйынчылык түшкөн учурда ошол бир туугандардын бардыгы биригет дагы бири-бирине жардамын беришет, кам көрүшөт. Ошондой сыяктуу эле бейишке бара турган бир үй бүлө болуп жашай турган адамдар биз. Ал эми ошол асман падышачылыкка барганга чейин бири-бирибизге сүйүүбүздү арнап, кам көрүп, колдон келишинче жардамыбызды беришибиз керекпиз. Ошондуктан кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүп жашайбыз. Бул самариялык адам ал жарадар болгон адамга боору ачып, анын жарадар болгондугун көрүп, жарааттарын айыктырат, мейманканага алып келет. Кайрадан келген күнгө чейин ага кам көр дейт. Ыйса келгенге чейин ошол жарааттары менен эле жашай бербестен өзгөрүлгөн жашоосун көрсөтүшү керек.
биздин жашообуз Ыйса Машаяк келгенге чейин сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Толук кандуу өзгөрүлүүбүз менен Машаяк менен жолугушубуз керекпиз. Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта биздин денебизди, даңкынан ажыраган денебизди өзгөртөт дагы өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин ушул денебиз Машаяктыкындай болуп өзгөрүшү керек. Даңктуу дене болушу керек. Жалбырактар менен тамактанган гусеница асманга уча турган көпөлөккө айланды. Анан даңктан ажырап калган биздин денебиз дагы Кудайдын даңктуу денесине окшоп өзгөрүлөт. 1-Жакан 3-бөлүм 1-аятта дагы айтылат: Кудай бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү. Анын балдары болушубуз үчүн, Кудайдын балдары болуп аталышыбыз үчүн ал бизге ушунчалык керемет сүйүүсүн көрсөттү. Кайрадан келе турган Ыйса Теңирди көрүшүбүз үчүн биз биринчиден өзүбүз өзгөрүлүшүбүз керекпиз. Денебиз да даңктуу денеге өзгөрүлүшү керек. Теңирге окшош болуп өзгөрүлөрүбүздү да билебиз. Анткени биздин Теңир кандай ыйык боло турган болсо, биз дагы күн сайын ыйыкталышыбыз керекпиз. Анын колуктусу катары ким ушул үмүткө ээ болгон болсо, Машаяк кандай таза болсо, биз дагы бардык нерседен таза ыйык болушубуз керекпиз. Ал үчүн күнөөдөн алыс болуубуз зарыл. Жаман бузулган дүйнөдөн алыс болуп, ыйыкталышыбыз керектелет. Кудайдан коркуубуз менен бардык жаман нерседен арылып, ыйык болууга аракеттенишибиз керекпиз. Ыйса Теңир келген күнгө чейин, Ыйса Теңир келгенде даңктуу денеге өзгөрүлөбүз. Ашыкча каражат кете турган болсо, кайтып келгенинде төлөп берем. Куткарылгандан кийинки боло турган биздин өзгөрүүлөрүбүз жөнүндө айтылат. Лука 10-бөлүмдү дагы эсиңиздердеби? Үйгө барганда дагы бир жолу окуп коюңуздар. Ашыкча каражат кете турган болсо, кайтып келгенинде төлөп берем. Анан эң акыркы маанилүү аят 36-аятта. 36-аят. Ыйса ушул насаатты айтып берет дагы, анан мыйзам окутуучуга айтат: ушул ичөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң деп сураганда, мыйзам окутуучу Исага эмне деп жооп берет? Өлүп бара жаткан адам бул мыйзам окутуучу. Анан азыркы учурда ушул Лука 10-бөлүмдү үйрөткөн адамдар кандайча үйрөтүшөт? Туура эмес, бурмалайт дагы. Азыркы учурда ошол каракчылардын колуна түшүп калган адамды аныкташ үчүн бул мыйзам окутуучу дагы менин жакыным ким деп сурайт. Каракчылардын колуна түшүп калган адам ким экендигин ойлонуп көр. Сен каракчылардын колуна түшүп калган адамсың. Ал эми жардам бере турган самариялык мен. Лука 10-бөлүмдү үйрөткөн адамдарды карасаңыздар, бардыгы бурмалап коет дагы, туура эмес элдерге жеткиришет. Ортодогу болуп өткөн мазмундун бардыгын алып салышат. Каракчылардын колуна түшүп калган адам ким? Мына сен мыйзам окутуучу сенсиң.
Мыйзам окутуучу Исага кайрымдуулук кылганы деп жооп берет. Ким кайрымдуулук кылды? Жакшы самариялык адам. Сен каракчылардын колуна түшкөн адамсың. Ал эми сага боорукердик менен жардам бере турган, куткарыла турган менмин. Кайрымдуулук кылганы деп жооп берет. Туура түшүнүшүбүз керекпиз. Кайрымдуулук кылганы. Кайрымдуулукту, жакшы ишти ким аткара алат? Исага эмне деп жооп берет? Бар, сен да ушундай кыл деп. Каракчылардын колуна түшүп калган адам катары сен ырайымга ээ болушуң керексиң. Ошол ырайымга ээ болгонуңдай башка адамдарга да барып ырайым көрсөт. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Каракчылардын колуна түшүп калган адам катары Ыйсанын жардамы менен жараттарыбыз айыккан адамдарбыз. Анан биз дагы күндөн күнгө айыгып келе жатабыз. Демек, Ыйса мени кандай куткарып алган болсо, мага кандай кам көргөн болсо, ошону түшүнүп биз эми башка адамдарга карата кам көрүшүбүз керекпиз. Куткарылган адамдардын ичинде ким жашайт? Теңир өзү. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Римдиктер 8-бөлүмдө кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктык эмес. Биздин хор бүгүн ырдады го. Менин жүрөгүмдө ыйык рух жашайт. Ошондо гана мен өзгөрөм, жаңы адам болом. Машаяк менин ичимде бар экендигин, жоң экендигин билбесем, куткарылуум жөнүндө ой жүгүртүп көрүшүм керекмин. Башында куткарылуунун маанисин билген эмесмин. Күнөөлөрүм кечирилгендигин билгем, анан сөз угуп жатып, мен жогорудон төрөлгөн турбаймынбы? Мен түбөлүк өмүргө ээ болгон турбаймынбы? Ыйык рух менин ичимде жашайт турбайбы? Бардыгын түшүнө баштадым. Менин күнөөмдү куткарган Ыйса менин ичимде жашайт. Галатиялыктар 3-бөлүм 2-аятта. Силер рухту мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңарбы, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңарбы? 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта биз Кудайдан берилген рухту алдык. Ошол ырайымды таанып билишибиз үчүн иштеген ыйык рух менин ичимде жашайт. Менин ичимде жашаган ыйык рух. Ошол күнү силер менин ичимде, мен силердин ичиңерде болом, куткарылган күндөн тарта. Ыйык рух Теңир менин ичинде ар дайым жашап келет. Теңир менен мен эч качан эми бири-бирибизден ажыра албайбыз. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта ким Теңир менен бириккен болсо, аны менен бир рух болот. Темирди отко сала турган болсок, от темир менен биригет, темир отко биригет. Анан темирди эшикке алып чыга турган болсок, ал кыпкызыл болуп күйөт. Ал отпу же темирпи? От темир. Экөө бири-бирине байланышат дагы биригет. Бул дагы өтө таң калыштуу. Теңир менин ичимде, мен аны менен бирмин. Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Демек экөөнү ажыратууга мүмкүн эмес. Теңир менин ичимде жашайт. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Бул дагы өтө маанилүү. Анткени Теңир менин бүт жашоомдун кожоюну.
менин теңирим. Буга чейин мен өзүм билип, өзүм каалагандай жашап келгенмин. Ал эми куткарылгандан кийин ал менин кожоюнум, менин теңирим. Менин түбөлүк кожоюнум, теңирим болуп калды. Кудайдын эрки боло турган болсо мен жашайм, эрки болбосо мен өлүп калам. Жашасам да өлсөм дагы Кудай бардыгы сенин эркиң боюнча болсун. Мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Бир адам айтат: Теңир, сен чарчап калдың окшойт, бүгүн үйдө калып эс алып турат. Мен бир жакка барып келейин, ал жакка чогуу барсак, сизге жакпай калышы мүмкүн. Жакшы калыңыз, жакшы эс алыңыз, мен барып келейин дегенде Теңир: ооба, жакшы барып кел дейтпи? Жок, мен да сени менен барам. Экөөбүз бир рух болсок, анан кантип аны таштайбыз? Теңирди үйгө калтырып өзүбүз дискотека барып билейбизби? Ар дайым этияттык менен мамиле кылышыбыз керекпиз. Эфестиктер 4-бөлүмдө айтылат: ичиңерде жашаган рухту капалантпагыла. Силердин ичиңердеги ыйык рух кызганчаактык менен силерге мамиле кылат. Мен Теңирден да башка бир нерсени жакшы көрө турган болсом, ал кызганат. Теңирден да башка бир нерсени биз сүйө албайбыз. Теңир мени сүйүп, мен үчүн айкашыгачка чейин өз жанын берип, канын төккөн эле. Эми ошол Теңир менин ичимде жашайт, мени түбөлүк бейишке чейин жетектеп алып баруучу Теңир. Теңир мени сүйдү, эми мен дагы аны сүйөм. Ал менин куткаруучум болду. Ыйса мени сүйөт. Эми мен ушунчалык чоң кубанычка ээ болом деп ырдалат. Машаяк мени сүйгөндүктөн эми мен дагы аны чын жүрөктөн сүйө алам. Бул сөзсүз түрдө болуучу нерсе. Ошондуктан Теңир менин ичимде. Ал мени кандай сүйүп, мени куткарып алган болсо, биз дагы самариялык адамга окшош болушубуз керекпиз. Мен эми башка адамдарга ошол сүйүүндү арнашым керек. Машаяктын ичиндемин деген адам, демек Машаяк жашагандай, ал дагы ошол жашоого окшош болуп жашашы керек. Теңир мени кандай сүйгөн болсо, мен да аны сүйүп, ал башка адамдарга кандай боору ачыган болсо, мен дагы адамдарга карата боорум ачып жашашым керек. Куткарылбаган адамдарды көргөндө биз бүт жүрөгүбүз менен ал адамдарга кызмат кылып, жакшы көрүп, куткарууга аракет кылышыбыз керекпиз. Римдиктер 10-бөлүм 14-аятта: ишенбей туруп кантип чакырышат, укпай туруп кантип ишенишет. Атам мени жиберген сыяктуудай мен да силерди жиберем. Жакан 20-бөлүмдө айтылат: айкашыгачта кадалган Ыйса бизди куткарып алды. Эми Ыйса бизди башка адамдар үчүн жиберип жатат. Эгерде жакшы кабарды таркатуучулар жок болсо, адамдар кантип угуп, кантип куткарылышат, кантип угушат, кантип ишенишет? Ыйса куткарылуу ишин аткарып койсо дагы, ал жөнүндө ал чындыкты адамдар эч бирөөгө таркатпаса, анда кантип адамдар куткарылышат? Ишенбей туруп кантип чакырышат, укпай туруп кантип ишенишет? Куткарылган адамдар оозун ачып сүйлөбөсө, башка адамдар кантип куткарылышат? Биз колдон келген бүт күч аракетибизди жумшаганда гана башка адамдарга кызмат кылуубуз менен
адамдарды куткарылууга алып келе алабыз. Эми бар да сен да ушундай кыл дейт. Эми биз куткарылгандан кийинки жашообуз үч негизги мааниси бар. Араң калган адам самариялыктын жардамы менен май жана шарап менен жараттарын айыктырат, өзүнүн кийимин айырып, анын жаратын таңып коет. Ал биздин жаныбыздын куткарылуусун айтат. Анан эшегине мингизип мейманканага тапшырып берет. Куткарылган адамдарды Кудай каякка тапшырат? Жыйынга тапшырат. 1 Корунтуктар 1-бөлүм 9-аятта силерди куткарып алгандан кийин эми мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Мамилелешүү бул куткарылган адамдардын ортосунда болгон нерсе. Куткарылган адамдар эми жалгыз эмес. Куткарылган адамдардын жамаатына, группасына кошуп койду. Англисче fellowship деп айтылат. 1 Жакан 1-бөлүм 3-аятта биздин ортодогу болгон мамилелешүүбүз атабыз жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Адамдык мамиле эмес, ыйык мамилелешүүбүз. Ошол мамиледе чогуу болуубуз менен чогуу сөз үйрөнүп, сүйүүбүздү арнап, ошондо гана Кудай биздин жашообузду күн сайын өзгөртөт. Анан Ыйса Теңир келгенде бардыгыбыз чогуу түбөлүккө боло алабыз. Мамилелешүүдөн алыстап кеткени, ал Теңирден алыстап кеткени. Кичинекей жаң төрөлгөн бала күн сайын аны бетинен өпкүлөй беле турган болсо, эмне үчүн эле мени өбө бересиңер деп тажап кетет. Анан түн бир убакта силерден тажадым деп жүрмөлөп көчөгө чыгып кетет. Анан көчөдө кетип бараткан иттер аны каап алышы мүмкүн. Же болбосо адамдар көрөт дагы, бала эмне үчүн көчөдө жалгыз басып жүрөт деп, анан балдар үйүнө тапшырып коюшу мүмкүн. Андай боло турган болсо, албетте чоң жаман иш болуп өтөт дагы, ал жетим бала болуп калат. Ошондуктан биз жетимсиреп калбашыбыз үчүн Кудай бизди жыйынга тапшырган, бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн. Кандай мааниде экендигин түшүндүңүздөр да? Айтаарым, эч качан мамилелешүүдөн, жыйындан алыстабастан бир үй бүлө катары чогуу бололу. Бир үй бүлөдө болсок, калган нерсе үчүн Кудай өзү кам көрөт. Ыйык рух биз үчүн кам көрөт. Бири-бирибизди сүйүшүбүз үчүн, сөз үйрөнүшүбүз үчүн, кайрадан келген Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин ошол жашоо менен ишенимибизди сактап жашашыбыз керек болот. Бүгүн ушуга чейин айтайын, куткарылган адамдарга керектелүүчү сөздөр өтө көп. Аларды акырындык менен үйрөнөбүз. Жакан китебинен баштап окуңуздар, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудайдан алыс жашаган учурубузда эле бизди биринчилерден өзүңүз сүйүп, өзүңүзгө чакырып, биздин кетирген күнөөлөрүбүздү, мыйзамсыз иштерибиздин бардыгын өз мойнуңузга алып, Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилип, кайрадан жазага, сотко келбей тургандай кылып, өз ырайымыңыз менен аткарып бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми биздин үмүтүбүз бир гана сизде, Теңир. Биздин жүрөгүбүз, жан дилибиз менен сизди сүйүп, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын күнүнө чейин бири-бирибизге кам көрүп, тил алчаак болуп, сүйүп жашашыбыз үчүн дайыма биз менен чогуу болуңуз. Бир дагы адам ушул мамилелешүүдөн алыстабашына өзүңүз жардам бериңиз, жетектеңиз. Мындан аркы жашообузду дайыма сөз менен, ыйык рух менен жетектеп берүүңүздү сурануу менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.